Мектеп автобусу жөнөөгө даяр. Мен мектеп автобусу Гордонмун. Менин жалгыз милдетим балдарды кайтаруу. Баскычты бассаңар эле, мен жардамга учуп келем. Ошол учурдан баштап күн таажы бакчасынын балдарын камкордукка алам. Бип-бип! Бип-бип-бип-бип-бип. Мектеп автобусу Гордон. Биз чыгабыз бирге, кечикпеш керек биздин мектепке. Биздин досубуз тез келет, аны баары Гордон дешет. Баарыбызга жардам берет, өрттөн сактай, жоголгонду таап келет. Андан кайтпай, толкундан сызат, асманда учат, кырсыктан бизди сактай. Бип-бип-бип-бип-бип, па-па-па-па-па-па-па. Гордон, Гордон досубуз, Гордон менен коркпойбуз. Досторуна жардам берет, Гордон биздин досубуз. Гордон мыкты досубуз. Гордон, Гордон. Бип-бип-бип-бип-бип. Мен почточумун. Балдар, сабак бүттү. Бип-бип! Гордон, шашыл, тезирээк айда. Сен эмнеге шашып атасың, Бобби? Иштериң барбы? Бип-бип! Ооба, бүгүн чоң атамдын туулган күнү, кечинде алардыкына барам. Бирок Бобби, коопсуздукту сактоо керек. Бир аз чыдамдуу бололу. Макул эми. Балдар, түшкөнгө даярдангыла. Абайлап, шашпай түшкүлө. Ура, биз келдик. Апа, батыраак үйгө кирели. Томчоң атама белек даярдайлы. Токтой турчу, акырын Бобби. Үйгө жетип калдым. Алга! Алайыр, балакай! Ай. Жакшы элесизби, байке? Балакай, жакшы элемин. Бирок мындан кийин жолдо шашпай жүргүн. Макулбу? Билем, кечирип коюңузчу, байке. Баары жакшы. Кудай-ай, бул жөнөтмөлөрдү тезирээк жыйнашым керек. Байке, азыр сизге жардам берем. Эмне болуп кетти, Бобби? Апаке, Оу. пошточу байке мени сүзүп албайын деп унаасын буруп жиберди. А мен чуркап бараткамда анан жөнөтмөлөр чачылып калды. Эмне? Оолумду кечирип коюңуз. Эч нерсе эмес. Жете албайт экем. Саламатсызбы? Үйдө киши барбы? Менимче эч ким жок окшойт. Эме күчүк аманатын алып кетишим керек. Сонан мени тиштебе. Токто, мен уур эмесмин. Эки жөнөтмөн ала албай койдум. Эми эмне кылышым керек? Эмне? Бул учурда кимди жардамга чакырабыз? Биздин Гордонду. Гордонду чакырам. Ла-ла-ла-ла-ла. Шашылыш чакырык. Ой! Мен мындамын. Гордон, жөнөтмөнүн бирөөсү бакка кептелип калыптыр. Башкасы күчүктүн жанына түшүптүр. Сенин жардамың керек. Жарайт, автобус Гордон баардыгын куткарат. Бип-бип. Нано трансформациясы ишке киришти. Автобус Гордон өзгөрүлдү. Аны бактын башынан алуу үчүн тепкич керек. Демек бизге өрт өчүрүүчү унаа керек. Гордон өздөрү
көмүлүп жатат. Өрт өчүрүүчү Гордон кызматка даяр. Бип-бип. Ого, бул өрт өчүргүч Гордон. Гордон келип калыптыр. Өрт өчүрүүчү Гордон жардамга келди. Бип-бип. Гордон, жөнөтмө бактын башында турат. Анымага кой. Куткаруу ишин баштайбыз. Бип-бип. Бир аманатты алдык. Эң сонун эки жөнөтмөнү тең сактап калдык. Ой, кеч болуп кетти. Тезинен жөнөтмөнү ээсине тапшырышым керек. Жардамыңар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Мен дагы кетишим керек. Бип-бип. Жакшы бар, Гордон. Үйгө кеттик. Жөнөтмөбү? Гордон! Гордон, бир жөнөтмө калып калыптыр. О, жок. Убагында жетпей калат турбайбы? Ой, кеч болуп кетти. Тезинен жөнөтмөнү ээсине тапшырышым керек. Пошточуга жөнөтмөнү жеткирип бере алабызбы, Гордон? Жакшы болот, Бобби. Бип-бип. Гордон, Бобби, силерди калтырып кетейин. Мен барып чоң атаңа белек даярдайын. Жакшы барыңыз. Жакшы жеткирип алгыла. Ийгилик. Кел, бул жөнөтмөнү жеткирип келели, Гордон. Бобби. Эмне болду, Гордон? Аны жеткирүүдөн мурда дарегин билишибиз керек да. Туура айтасың, Гордон. Гордон, дарек жазылган кагаз айрылып калыптыр. Эми анын ээсинин дарегин кантип табабыз? Почточу бул жөнөтмөнү бүгүн жеткириш керек деген да. Ал шашылыш окшойт. Эгер жөнөтмөнү убагында жеткирбесек, анын ээси капа болот. Аны кантип табабыз? Бобби, жакшы карап билип алсак болчудай. Дарек жазылган кагаздын четин окучу. Бип-бип. Чатыры 3 бурчтук үй, бурчунда 6 номер. Кел анда, чатыры 3 бурчтуу үйдү издейлик. Шашылбагын, Бобби. Бул эмес, бул дагы эмес. Бобби, 3 бурчтуу чатырды эле издебе. Гордон, үйдү таптым. Бул эмес, Бобби. Карачы. Сүрөттөгү чатыр сары түстө. Үйдү дагы бир жолу карачы. Бул үйдүн чатыры көгүлтүр экен. Аны таптым, Гордон. Таптым, Гордон. 3 бурчтуу сары чатыр. Кол робот узаргын. Ой, жөнөтмө. Бары жакшы эле, алсынган жок. Бобби, шашкан шайтандын иши. Ооба, кечир мени. Антейин деген эмесмин. Ичиндеги нерсе эч нерсе болбосо керек. Аны жеткирип бергенде билебиз. Көңүл буруп карасаң, Бобби, чатыры сары 3 бурчтуу болгону менен үйдүн номеру 12 экен. Жөнөтмөдө болсо 6 үй жазылган. Эми ал даректи кантип табабыз, Гордон? Бир аздан кийин кечкирет.
мага бир ой келди. Гордон, сен аябай акылдуусуң. Боби, аны изде. Бирок эсиңде болсун, шашылбай кара. Баарын жакшылап карап чык. Том чоң атам жашаган үйгө? Чатыры сары түстөбү? Ооба. Чатыры 3 бурчтуубу? Ооба. Номуру 6бу? Ооба. Балким бул Том чоң атама келген жөнөтмөдүр. Демек ичинде торт болгон. Эмне кылсак? Туулган күнгө арналган торт бузулуп калбадыбы? Том чоң ата, сизге арналган тортту бузуп алдым. Баарына мен күнөөлүүмүн. Баары жакшы. Бул жерде таттуулар толтура. Том чоң ата, бирок туулган күнүңүздө торт жебей каласызбы? Чындыгында бул тортту сагарына болгон. Биз торт жебейбиз. Менин туулган күнүмдү куттуктап келгениңе кубанычтамын. Том чоң ата. Кечигип калганым үчүн кечирим сурайм. Апаке. Бул тортпу? Сонун болбодубу? Апаке, сизди аябай жакшы көрөм. Бобби, келе кой балам. Торту чогуу кесели. Чоң апа, шашылбайлы. Болбосо бул торту дагы бузуп алабыз. Демек Бобби тез түшүндү. Бобби, кел шашпай отуруп торт жейли. Макул. Балдар, эсиңерден чыгарбагыла шашкан шайтандын иши. Сен деже, кантип чыдамкай боло алабыз? Көңүл буруп карагыла, салыштыргыла, жасалчу иштериңерди тизмектеп алгыла. Шашпай ойлонуп жүрсөңөр, максатыңарга жетесиңер. Эң башкысы аракет кылгыла. Түшүндүм. Достор, эсиңерден чыгарбагыла. Шашкан шайтандын иши. Бип-бип. Анда жыйынтыктайлы. Кайрадан көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө.